Assalamu alaikum, урматтуу фермерлер. Сиздер көптөн бери күтсөңүздөр керек. Иса байкенин чарбасына келдик. 20 күндөн бери шаарда жүрүп, могу жыт бар го. Ошол жыт мурунга келип атат. Ошол жыт маяк жактан мындай акырындан келип атат да. Сиздерге билбейм, сезилип атабы? Сиздерге баягыдай кунажын же болбосо уйлар ошолор сатка бар экен. Ошонун баарын тартып, абдан сапаттуу мал издеп жатсаңыздар, ушул видеодо сиздерге ошону көрсөтүп берейин. Так, видеону түрдүрбөй туруңуз. Компаниянын банкынан акция жүрүп жатат. 2 миллион сом утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Эмне кылыш керек? Мен ушул бекитилген комментарийге шилтеме таштайм. Ошол шилтеме аркылуу кирип, компаниянын банкынын тиркемесин көчүрүп аласыз. Жана аны ачыңыз. Ачылган маалымат коопсуздугу бөлүгүндө купуялык саясаты менен таанышып, макулдугуңузду ырасташыңыз керек. Тиркеме каттала турган телефон номерин киргизип, оферта жана колдонуучунун келишимине макулдугуңузду бериңиз. Эми 6 же андан көп белгиден турган коопсуз сыр сөздү ойлоп табыңыз. Сыр сөздү жаттап, сактоо баскычын басыңыз. Сиз SMS түрүндө ала турган 4 орундуу кодду киргизиңиз. Зарыл болсо, сиз кодду алуу үчүн кайра сурам жөнөтө аласыз. Тиркемеге коопсуз 4 орундуу пин кодун ойлоп табыңыз. Кирип каттоодон өткөндөн кийин онлайн идентификациялоодон өтүү керек. Паспортуңузду 2 бетинен сүрөткө тартыңыз. Ачылган баракчада паспорттун маалыматтарын текшериңиз жана ырастаңыз. Андан кийин автоматтык түрдө алдыңкы камера күйүп, сиздин жүзүңүздүн сүрөтүн текшерүүсү башталат. Маалыматтар ийгиликтүү текшерилгенден кийин идентификациялоону аяктоо баскычын басыңыз. Маалыматтарды кылдаттык менен текшерип ырастаңыз. Куттуктайбыз. Идентификациялоо ийгиликтүү аяктады. Эгерде идентификациядан өтө албай калсаңыз, анда ошол көчүрүлгөн приложение менен барасыз дагы, компаниянын бир кеңсесине кирип, ошол жерден идентификациядан өткөрүп алсаңыз болот да. Компаниянын банкынын кызматкерлери сизге идентификацияны оңой эле өткөзүп берет. Өткөзүп бүткөндөн кийин балансыңызга дароо 50 сом түшөт. Анан сиз кайра тиркемеден өзүңүзгө тиешелүү бир шилтемени берет. Ошол шилтемени кайра башкаларга жөнөтсөңүз, алар дагы компаниянын банкынын тиркемесин жүктөп, идентификациядан өтсө, сизге 50 сом келип турат. Канча көп киши чогултсаңыз, ар бир кишиге 50 сомдон алып турасыз. Кененирээк дагы маалымат алам десеңиздер, бекитилген шилтеме аркылуу кирип, акциянын шарттары менен таанышсаңыз болот. Сарайдын ичине кирели дагы, бисмилла деп. Мага, салам алейкум. Кандайсың? Жакшы шүкүр. Магомед Иса байкенин уулу. Иса байке өзү Турцияга кетиптир. Эс алып. Анан сиздерге мына видеону созбой, ушул жерде турганда швейцтерди көрдүңөрбү? Ушулардан баштай беребиз да. Бул эмне швейцтер, мага? Булар швейцтер өздөрү негизи энелери швейц, анан букада түшкөн кунажындар швейцтер. Азыр өздөрү болсо искусственно осемнение кылганбыз швейц урук менен. 4 ай, 5 ай болсо кунажындар азыр. Возрасттары 1 жаш, 6 ай, 1 жаш, 5 ай, 4 ай ошондой да качканы искусственно урук менен. Бүт баары жасалма уруктандырылды. Жасалма. Арасында уруктандырыла электер барбы? Бар. Ошондо экөө бар да, 8 качкан. 8 качты, экөө болсо кача эле экен да. Экөө кача эле. Ошондо канча убакыттан кийин туюп калышат? Буюрса булар где-то 5 айдан кийин туюп да, 4 ай, 4,5 ай, 5 ай качканы бар да. Ошондо март, февраль, март, апрель туюп да буюрса. Эмди жылы, февраль, март, апрелдерде туюп калат дейт. Жалпы 10 баш бар экен. Баалары кандай болот? Мисалы, кээ бирөө дүң алып кетем десе, же болбосо бирден алып кетем десе, кандай болот? Круговой 160тан деп атабыз да, 155 болсо 10 башты оптон бермекпиз. А если тандап алса, баасы разный болот, 150ден 200 миңге чейин да. Тандап алам десе.
Мага негизи Инстаграмдан ушул убакка чейин жазып келесиңер, Иса байкенин номерин берип койчу, Иса байкенин номерин берип койчу депчи. Берүүчүлөргө бердим. Эми мына дагы көрсөтүп берейин деп турам. Кандай малдар бар. Келип өзүңүздөр көрсөңүздөр болот да. Мен номерди калтырам, бирок видеого калтырбайм номерди. Себеби дегенде малдар сатылып кеткенден кийин мен видеону өчүрүшүм керек болуп калат да, анткени номерди видеодон көрүп эле чала берет да. Ошол себептен мен бекитилген комментарийга жазсам номерди, анан малдар эгерде сатылып кеткен болсо, мага бул жердеги ээси айтса, номерди өчүрүп сал, мага чалып атат. Себеби дегенде жумуштар бар да, толтура жумуштар бар, трактор айдайт, бок чыгарат дегендей. Анан ошого жолтоо болбош үчүн мен номерди өчүрүп коем да. Бирок бир жумача турат номер, ошол номер аркылуу байланышып, келип, тандап алып кетсеңиздер болот. Энелери канча литрден сүттөрдү ушулар? 25'ten birinci tut, 18, 22, 25 bергende oldu. Mesela bunun enesi 30 litre süt bergen da birinci tutda. Sizde videoda ötkende atam bilen tartkanda şivit var edi o oşon torpoğu. Anam oşundaydı da 25, 20, ikinci, üçüncü tut, 35 kişiden bergen oylar. Eneleri. Ошондо энелери мисалы биринчи тут жаңы башталганда ошондо канча литрден канча литрге чейин башталып калып атат? 18'den 30 бергенге чейин болду башы. Башы? Чоңдугуна, кичинесине жараша, алардын энелери дагы сүт бергенде жараша. Демек булар деле ошондой литр сүт бере алат. Потенциал бар, Потенциал бар, Кудай буйрса. Биринчи турда ошол 20'dan өйдө бериш керек да булар, Кудай буйрса. Уже бул поколение вообще жакшыраак болуп калат да. Мен көрүп атам ошол жакшы, аябай жакшы чоңоюп, салмактары дагы жакшы экен. Божомол канча салмактан бар азыр? Чоң кичинесине карай. 400, 450 ошондой бар да. 380'den баштап 470'ке чейин бар да. Салмактары. Мен бир кунаажын алгам мындан 2 жыл мурун. Анан ушул бука менен ошол кунаажындын аталары бир экен. Аталары швейц болуп экен. Азыр эми могу буканы байкаңыздар. Мага бука жөнүндө айтып берер, эмне бука? Бул бука получается так. Энеси Галштин, атасы швейц болчу. Азыр возрасты 2 жаш 3 ай. 2 жаш 3 ай. 2,5 ай мурун тартканбыз веске, 2 жаш 1 айлык болгондо 858 кг жылой вес чыккан. Азыр 1 тоннага жакындап калды буюрса. 1 тонна азыр жакындап келатат, ошондо возрасты 2 жаш 3 ай да. Кандай иштеди, кандай кызмат кылды? Башында жакшы эле кылган, азыр уже веси чоноюп, уже болбой калды бунун. Буйга ошконго чоң болуп калды. Байлап койдук откормкага. Уйлар көтөрө албай калды. Уйдар көтөрө албай калды. Бул этке кетет турганда. Буюрса этке кетет. Былтыркы байкеси 2 жаш 2 ай болчу, ровно 600 кг эт берген. Ошондо мен мурда бая келип сименталды тарттым беле, ошол ушун байкелер болуп калды, Ошол энелери бир да болчу. Деген атасы симентал болчу, мунуку болсо швейц. Сөй. Энелери жактан тууган экенде, бөлөлөр экен да, кыскасы бөлө деп койсок болот экен да. Сен алган кунаажыңды ошол бир букадан экөөсүн да. Биринчи бут алып кетпедим да. Ооба. Мынакей. Салмагы чоң болуп, уйларга секиргенде уйлар көтөрө албай. Ошол себептен. Бийигин карасаң. Канча бар примерно? 1,70 ошондой ой где-то. Бар? Вообще мощный болду. Өзү жогуш эле. Спокойно. Канча болду байланганына? Уже бияка киргенине 4 ай болду. Качан чыгарасың? Буюрса дагы бир 2-3 ай турат да. 2-3 ай турат. 6-7 ай болгондо эле. Ошондо элдерге кызык болгону, мисалы 1 тонна болду деп коелук. Эт менен канча болуп калышы мүмкүн? Былтыркы байкеси ровно 1 тонна чыккан, 600 кг таза эт чыкты да. 600 кг таза эт. Таза эт чыккан 600 кг. Бул деле ошондой көрсөткүч берет болуш керек. Буюрса, андан ашат дагы 3 ай байласакчы. Андан ашып кетиши мүмкүн, Бул жакта турган кичинекей торпоктор эмне торпоктор бар? Булар быйылкы торпоктор. Февраль, март, ошондо 5-6 ай.
ушундай торпоктордо 4 ай быйыл түшкөн бузоолору да ошол торпоктор ошолор. Кудай буюрса эмгилигин онда чоноюп анан качырабыз да буларды да. Булар ошондо кеч туут экен да, Кеч туут. Түшүнүктүү. Булар да сатып алат. Буюрса азыр баасы чыкса сатабыз, чыкпаса качырып туруп анан сатабыз да. Демек келип алам деп калса, баасы балким чыгып калса, кичинекей торпоктор болсо. Баасы туура келсе беребиз. Магомед, бул жакта эмне уйлар? Биякта туйун деп калган уйдар 7 айдан 8 айга чейин, 7,5-8 ай болсо уйдар да. Жакында туйткан булар, Байган уйдар өзүнчө эле рацион кормление булардыкы. Ошол үчүн мисалы 6 айлыктар уже 6,5 айдан кийин уже байытып баштагандан кийин аларды өзүнчө бөлөбүз. 7 айдан ашкандарды уже биякта өзүнчө эле кормление болуп. Бошураак жушат булар, Бошураак. Сатка барбы бул жерде да? Уйдардын баары сатыкка. Баалары кандай? Баалары биякта 150 миңден 250 миңге чейин. 150 миңден 250 миңге чейин. Мынакей. Чукул боос деп коет, Чукул боос уйлар. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү туутта. На выбор экен да, тандап алсаңар болот экен. Эмне жеп атышат мага булар? Булар быйыл тоюттан слабы болуп, мына камыштан синаш жасаганбыз. Аралаш бедей менен каяктан чаап ошолордон синаш беребиз. Могу байыган уйдарга нежелательно силос бергенгечи жакшы тоюттан бериш керек, жакшы бедеден беребиз. Чөп дагы аралаштырып жешет. Чөп обязательно аралаштырып 2 мал чөп беребиз. Анан жемден урпак, арпа 5 килодан 7 килога чейин көтөрдүк. Уже суткасына 7 кило жейт да, 3,5 кило эртеминен 3,5 кило кечинде. Ошол үчүн жакшы подготовка кылсам буюрса, жакшы тууп, сүттү жакшы берет да. Самый основной момент азыр могу 7,5 айдан кийин буга чейин жакшы даярдасак, канча семиз болсо ошончо күчү болот да, ошол менен сүттү берет. Ушул малдарга туйун деп калганда, ошо 1 ай, 1,5 ай жакшы тоюттандырып коюш керек, күчтүү. Жакшы. Канча литр менен башталып кетсе? Ошол менен кете берет. Анан эме болуп атпайбы? Беденде жакшы качественный беде кылыш керек. Лишь бы дегенде чөп болсун деп болбойт да. Жакшы көк чөптөн 30 күн, 35 күн бутанизация баштаган чөптөн чаап, ошол менен даярдап, сапаты жакшы болгон чөптөн даярдап, ошол менен кылса ошондо жакшы сонун болот да. Чабыгы канча? Экинчи чабык боло берет, үчүнчү чабык 30 күн, 35 күн эми гүлдөп баштагандачы ошол убагында чабыш керек. Ошол даярдап ошондой чөптөн сонун болот да. Прям бутон кармаганда сразу. Бутон, бир 20%, 30% бутанизация башталды, чабыш керек да ошол чөптө. Ошондо белок көп болот да. Ошого жараша уже тоютка жакшы да. Бул экөө болсо 8 ай болос, мына өзүнчө эле бөлгөнбүз. Галштиндар. Ошол үчүн чөптү жана мен айткан момундай чөптөн даярдаш керек. Мына гүлдөрдүн баары ичинде түшүп калган эмес, Да, түшүп калган эмес, ошондой чөптөн бериш керек да. Чөптөн алдырма уйдарга, анан желин вообще башкача болот да. Мындай аралаштырса, желин салганда вообще шикарный болот да. Даярдап гүлдөрдүн баары. Ошондо алдымда эле тиги баягы камыштан жасалган силас бар болчу экен. Анын үстүнө мына экинчи чабык бул, Бул экинчи чабык. Экинчи чабык көк беде. 35 күндө чапканбыз биринчи чабык. Мынакей 8 ай бош. Галштиндер эмнелер булар? Булар галштиндер. 40 литрга чейин сүт берген 3-чү тууту менен. 4-чү тууту азыр. Данный момент. Бул болсо 35-37 берген. Ушундай уйда. Өтө деле чоң эмес экен булар, килейген. Өтө чоң эмес. Бирок сүткө жакшы да. Негизи бойдан эмес, уйдукка генетика болсо бере берет да. Бою кээ бирөөлөр эрте качырат, ошолдон бою чоңоюп калат да. Ошондой моменттерде бар уйда. Веси келбей качырат кой. Саан уйдун рациону. Саан уйдун рациону биздики эрте менен сразу жем беребиз. Анан жемден кийин чөп салабыз. Чөптөн кийин силос. Силостон кийин саат 9-дарда суу. Суудан кийин Бир суроо, жемди өзүнчө саласыңар да, силастарга аралаштырылбайт. Жок, пока аралаштырбай. Негизи аралаштырсак жакшы болмок. Бизде эми жок да карма раздатчик, ошол үчүн
өзүнчө эле салабыз. Негизи андай салсам вообще жакшы да. Абдан сонун болмогон. Бир эле баарын бир аралаштырып. Конечно, бир эле сразу. Бул өзүнчө эле операция болуп атпайбы, бирди саласың, анан кайра анан саласың. Анан саат 9:30-дарда суу беребиз. Анан кайра кичине өзү турган силостан жейт. Анан прогулкага чыгат саат 2-ге чейин. 2-ден кийин түшкүсү синаш салабыз. Синашты жегенден кийин кечкиси кайра жем, дойка, анан чөп, анан кайра эме силос салабыз. 2 мал сааны? 2 мал сааны. 3 мал саан болсо 3 мал саан киргенде эле ошол кезде эле сразу эме беребиз. Жем 3 мал беребиз да. 2 мал саан болсо 2 мал жем беребиз. Ошондо жемди бир суткада канча жеп атышат? Бир суткада саан 9 килога чейин жейт. Сүтүнө жараша канча литраж берет, ошого жараша беребиз да, расчет. Негизи жайытка караганда үйдө баккан уйдарды жакшы. Эмнеге десең, аз негизи сандан сапатка өтүш керек да. Ошол үчүн объем сүт алам десе үйүндө багыш керек да. Мындай жайытка чыкса, жан тууган уй мисалы жайытка барса сүт бербейт да. Ошол үчүн үйдө баксаңыз жакшы да. Үйдө баккан уй эме болот, жакшыраак болот, сүттү жакшыраак берет. Жайыттар азыр көрүп атасыңар, өзүнүз кургакчылык, анан жайыттар уже слабый, истощенный болуп, эчтеңке болбой эле, ошол үчүн негизи мындай кылсак жакшы да, үйдөн бакканчы. Бизде тиги мисалы уйларды сатып алып атабыз, 200-250 миңденчи, бирок жайытка кетип калып, сүт бербей калат экен деген нерсе. Ошонун маселеси ушунда да. Ошондо да, анан башында берет, негизилердин уй тууп жакшы даярдасаңыз 1 ай, 2 ай берет, анан айтасыңар кыска срок менен берди. Эмне үчүн кыска срок менен өзгө вопрос берсеңиз, бул эмеден да. Ошол жайытка кетти, уй тойбой эле, анан басканы кыйналып атпайбы, үйдөн тынчыраак жатып жесе, жатса, анан тойду жакшы болсо сүттү бере берет ал уйчу. Жанагы эртең менен 2 килограмм жем, анан чөптү 3 мал деген нерсе кандай негиз, кандай карайсың? Кандай ошондо бериш керекпи же мындай сеникиндей 24 саат алдында болуш керек? Уйдуку 24 саат алдында болуш керек. Калаган убагында жеш керек, уйчу калаган убагында суу ичиш керек, негизи ошого жараша сүттү берет да. Мындай эле сааты менен бул бука эмес да, режим менен багып, эртең менен 7-де салам, анан кечинде 2 кило жем салам, чөп салам, бүттү сууну берип, андай болбойт. Уйдуку жеш керек, момундай постоянно жеш керек да. Мына силос жеп атат азыр данный момент. Ушундай жесе болот 24 саат. Мындай болбой калат да. Эгерде галштин сүйүүчүлөр болсо, мына чөткий галштиндер экен, 4 айдан 5,5 айга чейин бош. Булар дагы сатка. Жайыттагы малдарга баратабыз. Алыс жакта экен, кичине бир аз. Быйыл бука байлаган жоксуң, мага? Бука байлаган жокпуз. Тойд кымбат, чөп кымбаттап кетти, ошого жараша бука байлабай эле. Быйыл сагын уйлар менен чыгат экенсиң. Мен мага да комментарий жазып, көп киши сурап атат. Быйыл бука байламай калдым деп. Мен 3 эле бука байлап атам быйыл. Өзүбүздөн чыккан чөп абдан эле аз болуп калды. Нарынга барган силастардан сатып, анан уйларга да берип атам да, кошумча кылып эптеп кыштан чыгып кетиш керек болуп атат. Буга болсо эмне себептен мындай болуп калды? Анткени бизде жер аз, өзүм иштеткен жерлер абдан аз. Ошол себептен ушундай көйгөйгө туш келип калдык. Жанлы кунажындардын энелери ошолор. Ичинде бар тиякта байыгандары бар да. Мына мен айтып аткан биринчи туут менен 30 литр берген, ошол экинчи туут менен 38ге чейин берди. Ошол. Бул азыр канчанчы туут? 3-чү туут азыр. 3-чү туут, Ошондо жанагылар экинчи туут балдар экен да. Экинчи туут балдары. Мынакей. Швеция. Кунажындар биринчи тууттар, экинчи туут болот да. Былтыркы видео кылып атканда эле ошо кунажын кезинде болгон кунажындар ошолор да. Канчалык кунажындарчы? Экөөнү калтырганбыз ошолордон. Бул 20-22 берди, могу 33 литрге чейин берди биринчи тууту менен. Азыр экинчи туут болобуз. Ушул экинчисин туйттурбу?
биринчи менен 33 литрге чейин сүт берди. Мыкты. Бойлору конкретно экен, чоп-чоң. Чоң. Чоң аякта генетика. Жайытта. Сону лесалы жүрөт. 2-3 саат. Климаттагы абдан сонун болуп атат негизи мурдагыдай. Суук эмес быйыл эмнегедир, Мурда мен эскиде 9-декабрда как раз Бекжан Майкенкине келгенде таш суук болуп аткан. Видеону аягына чейин көрүп келсеңиздер, жакшы маалымат алдыңыздар деген ишеничтемин. Телефон номерди болсо бекитилген комментарийге калтырдык. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен сөзсүз бөлүшүңүздөр. Балким жакшы уй издеп жүргөндөр, тааныштар, туугандарыңыздар издеп жүргөндөр, ошолор менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Башка кишилер менен да бөлүшсөңүздөр болот. Мейли, көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.